Урматтуу депутаттар, урматтуу Аширбек Майданович, мен сизге ушу айта турган нерсе, мен азыр көтөрө турган маселенин массалык маалыматтар каражаттары жана алардын жоопкерчилиги жөнүндө айткым келип турат. Мурунку жогорку кеңештин отурумунда электр энергиясынын талкуу болуп атканда мен сүйлөгөн сөздөрүмдү кээ бир сайттар, ошонун арасында 24 кежи сайты, ошол эле НТС каналдары мен сөзүм бурмалап чыгышты да. Аширбек Майданович, ушуларга бир жоопкерчиликти тартыш керек, караш керек да бул жерде. Сөздү бурмалаганда ушу жерге ошоларды канчалык жогорку кеңешке киргизген аккредитациясында карааны сунуштайт элем. Башында айтып койсом, мен шаардыктардын электр энергиясынын наркын көтөрүүнү талап кылган жокмун. Тескеринче, айыл аймакта жашаган жарандарыбызга наркты түшүрүп берүүнү сурангамын. Башкача айтканда, ошол ысык суу, жылуулук менен пайдаланбаган жарандарыбыз электр энергияны арзан наркта төлөш керектигин билдиргемин. Эгер Токтогул жана башка кестерден өндүрүлгөн электр энергия капиталдык салымдарын кошкондо 22 тыйынга чыкса, Бишкекке жеткенге чейин анын наркы 2 сомго айланып жатат да. Эмнеге алар чакалап электр энергияны ташып жатышабы? Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда электр энергиясын эң арзан өндүрөт. Анткени бизде гидроэлектростанциялар, Кудай берген сууларыбыз, даяр тартылган линияларыбыз турат. Турса дагы электр энергия көйгөйү чечилбей келет да азыркы күнгө чейин. Мейли Бишкектин ТЭСтен өндүрүлгөн электр энергия өздүк наркы кымбат болсо, анда бул учурда ири компаниялардын арасында төлөмдөрдү бөлүп берүү керек. Элге чачып койгон бул туура эмес. Ири компаниялар 2 миллиардтап, 5 миллиардтап светти колдонот. Буларга биз жеңилдетүү берип коюп атабыз. Мына депутаттарга электр энергия тариф боюнча абдан көп кайрылуулар түшөт. Биз билебиз, эгерде 700 киловаттан асса, 2 сом 16 тыйындан төлөтүп жатат. Акышында 2000ге чейин ашып чыгып кетип атат да бул жерде. Мен сунуштаганым 700 киловаттан ашабы, ашпайбы, бизге бир тарифти коюп бериш керек элге. Элдин башын айландырып башыбыз керек. Эгер мисалы 90 тыйын кылып койгон болсок, жалпы единый тариф кылып, элдин башы мынчалык айланмак эмес.